Ey Tangaçkayı sürgöndü, жерге жарык тийгенде. Ey az gün жүрүп семеттей айтулуу талас жерине экенесиң бул кардан көчүрүп келдиң элине. Кең таласты көргөндө каныкей туруп кеп айтат, кеп айтканда деп айтат. Кең эмес таластар беле, келем деп оюм бар беле. Аман жеттим бул жайга, арманым жок Кудайга. Оңдоду Кудай ишимди, келтирди Кудай түшүмдү. Түшүм туура келди деп каныкей көчүн түшүрдү. Кайнарга калың көч келип, токтогонун көргөндө малууду кып жайылып, оттогонун көргөндө 3 күн оту тамгадай, өксүгү толуп калгандай. Калктын баары жабырып, жүрүп калдың да ырып. Айылдан адам калтырбай, ээрчитип келдиң Эрбакай. Манасты тууган тунжурум, чыйырды аман барсыңбы? Чын көрүүгө зар болгон каныкей аман барсыңбы? Деп ошентип жаркылдап, Бакай келди баркылдап. Чыйырды менен көрүшүп, чындап Бакай эришип. Каныкей менен көрүшүп, каймак майдай эришип. Чыйырды ыйлап ырылдап, Бакайды баса жыгылып. Каныкей ыйлап камсыгып, кубангандан так бүгүн кетпейт деп неден жан чыгып. Сүйүнгөндөн ыйлашып, кадырын салбай ыйлашып. Ый басылып күлүшүп, күлкүнүн башын жыргашып. Туш-тушунан ырчылар, жар салыштың ыргашып. Сырнайзага туйлап, сайып койдуң ыргашып. Үй тигилер кезинде каныкей туруп кеп айтат, кеп айтканда деп айтат. Энеки көк жалың манас өлгөн журт. Эй, башыма бала келген журт. 4 түлүк малдан айрылып, 4 күнүн каш көгөргөн журт. Баатырың манас өткөн журт. Айтканым айып болбосо, журт көтөрүп дегейин. Жалгызымды ээрчитип, журтуңда эне жүрөйүн. Жетимге сөзүм эп болсо, кагылайын кыргыздын жергесинде жүрөйүн. Каныкей айтып турганда, эрсемете кеп салды. Айланайын энеке, арка кылган абакем. Ардагым Бакай абакем, абакем өзүң тыңдасын.